Саламатсыздарбы? Биз али ара медициналык ден соолукту чыңдоо борборунда жана менин жанымда Руслан мырза турат. Дал ушул медициналык борбордун эң мыкты адиси массаж боюнча. Ассаламу алейкум. Кош келипсиз. Чоң рахмат. Келсе келе иш үстүндө экенсиз, Руслан мырза. Анан бул бейтап кандай оорулар менен келди сизге? Бул бейтап бизге Ош облусунан келген. Аты Өмүрбек. Бул бейтаптын бул жакта защемлениясы менен остеохондроз хронический жана седалищный нерв оорусу менен и буттун кыскалыгы менен. Буттун кыскалыгы дейсизби? Бир буту узун, бир буту кыска болуп калган демек. Бир буту кыска, бир буту узун болуп калган. Сиз профессионалдуу адис катары бул массаждын кайсыл түрү менен алектенесиз? Мен лечебно-оздоровительный бул китайский методика. Ошо менен 3 жылдын ичинде алектенип иштеп келем. Элге жардам берип. 3 жыл. 3 жылдык стаж массажистердин арасында бул профессионалга кирип калабы, же болбосо окуучу, же жаңы баштап аткан, же? Бул массажистердин арасында өтө көп жыл болуп эсептелбейт. Бул орто жыл болуп эсептелет. Бирок мен Кытай мастер массаждан үйрөнүп, ошону дальше уланып кеткем. Кытайдан окуп келдиңиз беле же бул жакта? Жок, Кытайда эмес, Кытайдагы адис менен бул жакта эле, Кыргызстандан окуп үйрөнүп, ошондон үйрөнгөн методика менен элди дарылап, жардам берип, ошентип иштеп жүрөм. Сиздин методикаңыз кайсыл оорулардан айыктырат, кайсыл ооруларга пайдалуу жана кайсыл ооруларга ушул массажды жасаса болбойт? Менин массажым бүт ооруларга жасаса болот. Давлениясы жогору болгон адамдарга өзүнчө методика менен жасалат. Эпилепсия менен ооругандарга, талма оорусу менен ооругандарга методика өзгөчө башкача болот. Жүрөк ооруларга аларга дагы өзгөчө методика менен жасалат. То есть оорубаган адам менен ошол баягы жогоруда көрсөтүлүп кеткен оорулар боюнча аларга жумшак, оорубаган адамдарга кичине катуураак жасалат. Ошол айырмасы бар. Бул жактагы бейтап остеохондроз оорусу менен келди деп айттыңыз, э? Ооба. Анда иш үстүндө көрөлү, кандай массаж жасайсыз, айтып жасай берсеңиз болот. Бизде лечебный массаж мезгилинде май колдонулбайт. Себеби мышцалардын жайгашкан жерлерин билбей каласың, кол сыйгаланып. Ошон үчүн май колдонулбайт. Шешептин үстүндө жасалат. Омуртка жактан кеткен нервный суставтар защемление болуп калат. Ошону биз шешептин үстүнөн эле сезип, ошо менен чыгарабыз. Эркек бейтаптарга эркектер, айымдар жасайбы бул жерде? Ооба, эркек бейтаптарга эркек мастерлер жасайт, аялдарга аял мастерлер жасайт. Мындан тышкары бул остеохондроз менен жабыркагандан тышкары да кандай проблемалар бар экен, сизге сезилип атабы? Сезилет. Адамдын мышцаларына, бел мышцаларына жел толот. Жел бул жерден башталат. Бул жерден башталганда бул почкага берет. Почкага берип, почканы бөйрөктү салаңдатат, оорутат. Анан бул жак грудная клеткага берет. То есть адамдын дем алышына тоскоолдук берет булчу. Бул лопаточный жак область бул жүрөккө берет. Ошон үчүн биз воздух желди чыгарардан мурун биз ылдый жактан өйдө карай тартабыз. Ылдый жактан өйдө карай тартканда чогулган жел бул жерге келип чогулат. Бул жерди басканда китайский методика менен басып блоктон чыгарабыз. Блоктон чыгарган мезгилде ушул жердеги чогулган желдер башты оорутат же кулакка берет. Андан бир 5 мүнөт, 10 мүнөттүн ичинде кайра кой берет. Бул желди чыгарган соң бейтаптын заарасы, заңы өңү өзгөрөт. Жана
жел чыгаруусу бат-бат болуп турат. Чогулган желди выжим кылгандан кийин ал ошондой жол менен чыгат. Жана бул седалищный нерв. Седалищный нерв спазм бар бул жерде. Бул бутка берет. То есть буттун басып жүрүүсү, бат чарчап калуусу ушундан келип чыгат. Буну бошоткондон кийин буттар өзүнүн мышцалар спазм кетип, өзүнүн нормалдуу жүрүм турумуна келип баштайт. Сиздерге мындай болобу? Мисалы остеохондроз менен келди дейли. Анан сиздер кармап атып эле бир нече жерлери ооруганын билип коесуздар да. Ооба. Бир нече диагноз коюп коесуздар да, сөз менен айтканда. Анткени көбү остеохондроз менен келет. Келгенден кийин текшерип келгенде эле же грудная клетка или почка жактан или бел жактан 3 жерден защемление болуп чыгат алардыкы. Остеохондрозун кетирип, защемление болгон жерлери кетирип, анан бутту теңештирип көрөбүз томук жактан. Томук жактан теңештирип келгенде буттун бирөөсү кыска, бирөөсү узун болуп айырмаланып чыгып калат. Дефекти кетирген соң бут өзүнүн ордуна келип калат. Экөө тең болуп калат. Массажга келгендер канча курстан өтүш керек, ошо дени сак болуш үчүн, жакшы болуп кетиш үчүн? Эгерде хронический болуп кетсе, бир 3 жыл же 4 жылдык оору болуп кетсе, анда бир 5 күнгө чейин алып, ошол оорусун жок кылууга 100% гарантия. Эгерде бул 1 жыл, 1,5 жыл боло турган оору болсо, анда буну бир эле жолу алат, 1 айдан кийин повторно алат кайра. Медициналык мисалы кээ бир жактар бар эмеспи? Медицинадан ал жетпей калгандар сизге келишет, мисалы массажисттерге барышат, анан медицинага каршы эмеспи? Медицинага каршы эмес, МРТ ге тартылып оорусун таппай калгандар бизге келип, биз далилдеп, ошол МРТ таппаган ооруну биз жокко чыгарып, бейтапты дарылап кетип атабыз. Бир топ буга чейин бир топ бейтаптарды ошондой методика менен кайрылышкан, МРТ снимагы менен келип. Биз карап, көрүп, ооруну таап, ошол жерден бейтапты 5 күн ичинде дарылап үйүнө кетирген учурлар болгон да. Бир дартты айыктыруу үчүн бир курс дедиңиз, бир курс канча күнгө созулат жана ал баасы канча болот? Жогоруда айтып кеткендей, эгерде хронический болсо, бейтаптыкы оорусу, бул 5 күнгө чейин болот. Ал 1800төн болот. Эгерде орусча айткандай разовый болуп калса, бир күндө кетире турган бейтаптын оорусу боло турган болсо, ал 2000 сом болот. 1 айдан кийин повторно кайра келет. Сиз профессионал адис катары массажды ар бирин алып туруусун кеңеш берет белеңиз? Же ар бирин алыштын кажети жокпу? Мастер адиси катары мен ар бир жабырандарыбызга өз убагында келип, массажга келип, алып турусун сунуштайм. Себеби бизге көп кайрылгандар бул хронический оору менен ооругандар. 3 айда бир же 6 айда бир массаж адистерине барып кайрылуусу зарыл. Руслан мырза, баалуу кеңештериңизге чоң рахмат. Акыркы учурда эле бир кыргыздар ушундай эмес го, акыркы учурда аябай ооруп болбой чыдабай калганда гана массажга келип анан албасак көпчүлүгүбүз басып келе бербейбиз. Демек, сиздин берген маалымат аркылуу пайдалуу бир чечим чыгардык деген ойдомун. Ар бирөөбүз массаж алалы, анан сөзсүз түрдө денибиз сак болсун. Алиара медициналык борбору сиздер үчүн эшиги ар дайым ачык. Ал эми сиздердин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат.